Кутман күн урматтуу менин каналымда көрүүчүлөрүм, сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Орешник экинчи жолу колдонулду. Орешник бул деген кыскартылган эки тепкичтүү Ярс же болбосо Рубеж деген ракета деп эсептелинет. Бул деген Советтер Союзунда иштелип чыккан ракета. Ошо менен Львов аймагында атышты. Атуу ошо кечээки күндүн таңында болду. Бул деген 9 январь 26-жыл. Ошо Орусия комбинированный же болбосо көп бутактуу сокку кылды. Аякта башка дагы ракеталар колдонулду, баллистикалык ракеталардын түрүнөн. Анан ошо Орешник Львов областына түштү. Анан албетте кээ бир маалыматтар боюнча ошо Львовдогу ошо газ сактоочу жайга тийди деп айтып жатышат. Украинанын бийликтери расмий түрдө жок деп атышат, тийген жок деп атышат. Бул деген албетте экинчи жолу Орешник колдонулган себеби биринчи жолу ноябрда 24-жылы Днепрде Южмашка түшкөн болчу, бирок Южмаш заводдо анчалык көп өндүрүш жок болчу да. Анан Орусиянын расмий билдирүүсү боюнча ошо дрондорго дрондорду жасоочу жайга аттык деп айтып жатышат. Ошол 23:30-да кечээки күнү ошо Киевдин убактысы менен албетте асмандын мындай кандайдыр чың алууну воздушная тревога деп коет, ушундай күзөттү айтышты, көчүрмөнү дардыкка келтиришти ПВОну украиналыктар. Бүт Украина боюнча ошо баллистика урат деп. Анан Капустин Ярда ушундай даярдыктар бар деп америкалык спутниктер Украинага маалымат берди. Анан албетте Астрахан областында 1600-1800 километр ушу Львовдон. Анан ракета учту дейт. Ракета учуп туруп 13.000 километр саатына ылдамдык менен учту дейт. Бул баллистика болгондуктан космоска чыгып, космоста аба мындай сокпусу каршылыгы аз болот. Ошондуктан вакуумда же вакуумдун жанындагы ушундай катмарда, аба катмарда, космостун жанында стратосферадан мындай ракеталар аябай чоң ылдамдыкты тез алышат. Жана ошол чоң ылдамдыкты алып туруп атмосферага киргенде ушул жерден сырткы корпусу талкаланат, ички болсо дүрмөттөр, бул боеголовка кыргызча дүрмөт деп коет, түшөт да. Анан албетте ошо өзү Орешникте көп баштуу же көп дүрмөттүү мындай боезаряддар колдонулат. Жардыруулар Львовдон угулду. Львовдун мэри Андрей Садовой айтат, ошо критикалык инфраструктурага тийди дейт. Кээ бир украиналыктар айтып атат, ошо газ мындай басымы азайып калды дейт, газ плиталарда. Жана кандайдыр бир деңгээлде ошо электр энергия кээ бир райондордо толугу менен өчтү дейт да. Анан ошо Орусиянын коргоо министрлиги Орешникти колдондук жана массалык сокку кылдык деп тастыктады. Муну украиналык ошо Путиндин Валдайдагы резиденциясы же болбосо ак үйүнө, ошо жерде эс алчу жайына атака кылганга жооп деп айтышты. Бул 29 декабрда 25-жылы ушундай атака болгон имиш. Имиш деп айткан себеби анткени Орусия айтып атат, ошо биз дронду кармадык дейт. Дронду ичин карасак аякта ошо атайын программаланган экен, ошо негизи резиденцияга, Валдайга соккуга ушундай учуучу маселе же тапшырма дейт. Ал эми бирок көбүнчө булактар, батыштагы атайын күчтөр, балким бул менен информациялык тирешүү айтып атышат. Трамп да ушинтип айтып чыкты, бул деген фейк же болбосо ойлонупталган чын эмес маалымат. Анан украиналык тарап албетте айтып атат, Капустин Ярдан биз соккуну алдык, ал боюнча биздин өнөктөш ошо өлкөлөр маалымат беришти, тастыктады деп атат. Ушул ылдамдыгы 13.000 километр болгону такталып атат. Анан бир да ошо батыштын техникасы баллистикалык ракетаны түшүрө алган жок. Батышта ТААТ деген система бар, бирок ТААТ деген система деле же болбосо HETS деп Израилдин системасы бар. Алар деле мисалы үчүн ушул кээ бир шарттарда 100% боеголовкалар түшүрөт, бирок көбүнчө шарттарда 50% же 40% эле боеголовкалар түшүрө алат да. Анан бөлүнгөн же траекториясы алмашкан ракеталар колдонулса, анда алар иштебей калат. Дүйнө жүзүндө бүгүнкү күндө иштей турчу 100% бүт шарттарда иштей турчу ПРО же ракеталарга каршы коргонуу системалар жок. Ошону түшүнүш керек. Ошон үчүн эгерде ядролук согуш башталса, ушундай буйтаган баллистикалык ракеталар жана көп дүрмөттүү ушун боезаряд колдонулса, бир да мамлекет сактана албайт. Бир гана теория түрүндө бар, АКШнын жашыруун асманда спутник группировкасы бар деп айтышат. Балким алар кинетикалык түрү менен ошо учуп бараткан дүрмөттөр кээ бирлерин жок кыла алат деп айтылат да. Бирок азыркы шартта бул деген бир гана ойлор, эч кандай факты анын баарына жок да. Анан албетте негизи ошо
Киевте дагы сокку болду дейт, Киевке тийди дейт ошол ракеталар, ал жактан 4 киши өлдү дейт, 19 киши жарадар болду дейт. Анан эмнеге Львовко сокту деп суроо берсек, Львов Жешовдун жанында, Жешов Польшада да, НАТОнун аэропорту. Ошол аэр дарбаза аркылуу бүт НАТО өлкөлөрү өзүнүн куралдарын Львовко жиберет, анан Жешовдон жер унаалар менен, контейнеровоздорлор менен ошол куралдар анан Украинанын ичине киришет да. Негизи бүгүнкү күнү Америка колдоосун токтотуп салган, бир гана ошол Европа мамлекеттери колдоосун берет. Львов 70 километр Польша менен НАТОнун чек арасынан. Анан албетте бул деген баары айтып атат, серепчилер, саясий серепчилер батышка Орусия айтып атат да, биз деген сиздердин ошо батыштын чек арасына чейин уралабыз. Керек болсо ошол чек аранын жанындагы дагы максаттарга, ошо буталарга сого алабыз деп Орусиянын ошондой кандайдыр каты жеткирилди деп айтылат да. Башка нерсе дагы ошол психологиялык басым, кысым батышка жана ошо жаңы системаны көрсөтүш. Мындай батышка бизде ошондой система, силер күлүп аттыңар эле 1 жыл бою кана орешниңер деп. Мурун батыш басылмалар айтып аткан, ошол орешниктерди же ярстарды же сарматтарды ошо сынап атып, Орусияда бир нече жардыруулар космостон көрүнүп жатат деп маалыматтарды беришти эле. Анан албетте көрүп атасыңар, силердин баягы логистикалык борборуңарга ошо Украинаны камсыздап аткан биз сого алабыз деп көрсөтүүсү да. Анан албетте бирок орешник аябай кымбат ракета да, мындай айтканда. Анан Орусия канча орешник жасай алат деп айтса, так маалымат эч кимде жок. Албетте анткени жашыруу нерсе, дагы Орусиянын атайын кызматтары мыкты иштейт, ошондуктан баары бир мындай көп маалыматты батыш билет деп айтылат, бирок толугу менен эмес да. Анан ошо Орусия маалымат боюнча ошо кээ бир массалык маалымат каражаттар же болбосо ошо серепчилер айтып атышат. Анан албетте кээ бир учурда эң мындай орточо салмакка алынган баалоо бул деген Орусия, ошо Орусияга мындай кандайдыр бир чырагына май тагызуучу сөздү айтсак, бул 25 ракета айына жасай алат, 300 ушундай орешникти жылына жасай алат да. Анан Military Watch Magazine деген бар, басылма эл аралык. Ошол декабрда 24 жылы ушул маалыматты алар ошону алган. Анан Российская газета деген дагы басылма ал жөнүндө жазган, Лента.ру бизнес газета деген анан Орусиянын ошол пабликтери жазып чыккан, Ярс менен байланыштырышкан ошону. Жана ВПКнын өскөнүн да белгилешкен да. Анан албетте украиналык жана ошол батышчыл басылмалар 24 жана 25 жылдары мындай дешкен, 4-6 ракета жылына эле жасай алат дейт Орусия. Ошо ВСУнун полковник Запас айткан 24 каналдан. Бир нече ошол жылына жасат, 3 чейин жылына жасат деп авиаэксперт Валерий Романенко айткан. Анан 6 ракета жасай алат 26 жылы дейт. ГУР Украина ошо атайын сырткы чалгындоо кызматы айтып чыккан 25 жылдын аягында. Анан 3-4 даяр ракета бүгүнкү күнү бар деп айтылган. Ноябрда 25 жылы бул СБУ атайын украиналык кызматтын, коопсуздук кызматынын маалыматы боюнча, ошол сырткы чалгындоо кызматынын маалыматтары боюнча да. Анан албетте мунун баарын орто салмакка таразага салсак, бул бүгүн бир 10 же 30 ракета жылына жасай алат деп айтса болот да. Ошентип тең салмакты кармасак эки тараптын батышчылдагы, орусчулдагы ошол чыгышчылда маалыматтар боюнча. Анан бул абдан кымбат ракета деп эсептелинет, бирок жаңы дейт, ичиндеги электроника жаңыраак. Рубеж РС-26нын копиясы, бирок эки ступеня менен да, эки тепкичи менен. Анан албетте муну массалык түрдө жасоо бир аз кыйын. Анан албетте Путин айткан, ошол көбөйтөбүз деп айтышкан бир нече жолу. Анан эгерде техникалык характеристикасын караса, Рубеж деле алалы, ошо сайттар кезинде, албетте сайттар союзу ураганда ал нерселер ачыкка чыккан жана жарыяланган. Ушул маалымат боюнча карасак, ошол бул деген БРСД деп айтылат, же IRBM деп айтылат, Intercontinental Ballistic Missile деп, же кыргыз орусча айтканда баллистическая ракета средней дальности деп. Анан негизи анын кыймылдаткычы бул катуу болот, порох сыяктуу мындай зат. Анан эки тепкичтүү болот, Путиндин айтуусу боюнча жана Орусиянын ошол коргоо министрлигинин айтуусу боюнча. Аны албетте жерден атса болот, аны ошо унаа менен ташып атса болот, же болбосо ошо атайын атуучу установканы ар кайсы жерге орнотуп атса болот, Ярс Рубеж сыяктуу эле. Алыстыгы 5500 ошо километрге чейин, же 5800 километрге чейин. Анан албетте негизи
мындай бүгүнкү күнү тастыкталган алыстыгы бул 800 километр жана 1800 километр деп айтса болот. Днепрге чейин Капустин Ярдан 800 километр учкан, 850 километрдей Львовко болсо 1600-1800 километр учкан да. Анан НАТО маалыматы боюнча бул 1000ден 5500 километрге чейин уча алат. Анан кээ бир учурларда кошумча тепкичтерди кошсо, башка континенттерге да, АКШга да уча алат деп айтылат да. Анан албетте анын ушул учуу ылдамдыгы баягы жерге жакындап калганда, ушу буталарга жакындап дүрмөттөр түшө баштаганда анын ылдамдыгы 10-11 мах болот. Же болсо 12-13 миң километр, же болсо саатына, же болсо 3,4 километр секундасына да. Анан албетте Львовко учканда спутниктин жардамы менен көрүштү, ичинде 13 миң километр экен ылдамдыгы. Анан албетте Путин Владимир Владимировичтин айтуусу боюнча ошо буталарды дүрмөттөр 2,5-3 километр секундасына чейин ылдамдык менен ата алат да. Мындай ал деген гиперзвук деп эсептелинет атмосферага киргенде. Бирок буну түшүнүш керек, бул баллистикалык траекториядан космостон ылдый учканда гана ошол гиперзвук болот да. Атканда бул кадимкидей эле баллистикалык ракета ошондой жай көтөрүлөт. Анан албетте ошо баш дүрмөтү же болсо MIRV деп коет, бул деген бөлүнгөн дүрмөт деп аталат. Ичинде кичирээк 3-төн 6га чейин ушундай дүрмөт бар болушу ыктымал да. Анан албетте мисалы үчүн кинетикалык кассеталык суббоеприпастар менен 6 блокко чейин кошсо болот, 6 блоктон 6 боеприпастан кошсо болот да. Эгерде мындай каарасак, анын жадыргыч заты же болсо ошол дүрмөттүн жалпы салмагы 1,5 тоннага чейин бара алат. Анан албетте ядердик вариант 900 килограммды көтөрө алат. Жана ошол негизи 45 Хиросимага чейин 900 килотоннага чейин ушундай кандай жадыргуу күчүнө чейин 45 Хиросимадай болуп калат да, жана Нагасакидай. Бирок бул Орусиянын маалыматы боюнча так колдоно элек азыр ядердик мындай түрү. Анын албетте ошо дыкаттыгы 90-250 метр деп аталат. Бирок эгерде ядердик эмес ушундай дүрмөт колдонсо, албетте начарраак, ошо дыкаттыгы начарраак болуп калат деп айтылат. Анткени кинетика азаят да, ядердик атайын баягы ярыс системасы мурун атайын жасалган да. Бул эгерде дүрмөтүн алмаштырса бир аз башкачараак согуп калат. Анан албетте мисалы үчүн Орусиядан Польшага чейин Редиковага 11 мүнөттө учуп барат. Германияга Рамштайнга чейин 15 мүнөттө учуп барат. Брюссельге 17 минутада учуп барат керек болсо, НАТОнун баягы штаб-квартирасына чейин. Анан Капустин Ярдан атылат, анткени бул деген ошо Орусиянын ички территориясынан, жергесинен атылат да, мындай ПВО иштей албасын деп. Анан албетте көбүнчө ПВОлор аны түшүрө албайт да, эч кандай түшүрө албайт. Бул жерден тастыкталган маалымат. Негизи серепчилер бул эмнеге ушундай жооп болду деп айтканда, көбүнчөсү айтып атат, бул деген АКШ дейт, бүгүн бир нече танкерлерди басып алгандыктан дейт. Анткени эгерде карасак 7-январда 26-жылы Маринера же мурунку Белла 1 деген танкерди басып алган орусиялык ошо желек менен. Жана ошо экинчи танкерде болсо ошо Түндүк Атлантикада, Исландия менен Шотландия ортосунда Орусия албетте аяка суу астындагы калкычуу кайыкты жиберишкен, кемелерди жиберишкен атайын. Бирок бир да ошол кеме бир да атууну жасаган эмес Орусиянын тарабынан. Анан албетте бул деген акыркы жаңы тарыхта, дүйнө тарыхында алгачкы жолу жаңы тарыхта америкалык аскер күчтөрү Орусиянын мүлкүн басып алып атат да. Бул деген мындай айтканда геосаясий прецедентсиз алгачкы ушундай нерсе болду деп эсептесе болот. Анан экинчи танкерди Софияны ошол эле күнү ошол Панама желеги менен калкып бараткан. Албетте ошол Dark Fleet деп коет, же болсо көмүскө кемелер же флот деп коет. Ошону Кариб деңизинен АКШдагы басып алган, бир убакта эки кемени басып алгандай болгон. Анан 9-январда ошо эң акыркы маалымат боюнча кечээки күнү танкер Олина же Минерва М деген ошо 25 жылдан бери санкциянын астына түшкөн танкерди да басып алышты. Аны албетте Кариб деңизинен басып алышты, Тринидад деген өлкөнүн жанынан. Жана бул үчүнчү ушундай кеме болуп калат. Анан ошого Орусиянын жообу болду окшойт деп айтылып жатат да. Анткени бүгүнкү күнү Орусияга санкция салгандан кийин, Европа аркылуу нефть өтпөгөндөн кийин, Кытай аркылуу нефть өткөрүү аябай кымбат болгондон кийин, анткени турбопроводдор жок түзмө-түз ошо Саматылордон Татарстандан Кытайга чейин кайсы бир чектүү көлөмдө гана Кытайга жибере алат нефтти Орусия, газды дагы жибере алат ушунча чектүү түрдө. Темир жол менен жибере алат. Бүгүнкү күнү негизи ошо бүт ошо Орусиянын кирешеси, капчыгы, акчасы ушундай 500дөн ашык танкерлер аркылуу жеткирилип, мындай алынып жатат дүйнө жүзүндө. Индияга чейин танкерлер менен жеткирилет, Түштүк Америка, ошо Кытайга танкерлер менен жеткирилет да. Танкер менен кээ бир учурда Европа өлкөлөрүнө да танкерлер менен жиберип турат. Кээ бир учурда танкерлер өтүп баратканда ошо деңизден эле, жолдон эле аталышын өзгөртүп эле, желегин өзгөртүп эле ушинтип баягы жашырынат да, мисалы үчүн эл аралык санкциялардан. Буга чейин буга эч ким эчтеке кыла алган эмес.
эми Украина болсо акырындап бирденден терип атайын диверсия кылып ошо мындай көмүскө флот деп эсептелген танкерлерге Магура же болбосо Маричка деген же Сибейби деген дрондорду колдонуп суу үстүндө суу астында калкып мындай сүзгөн өзгөчө чоң аралыкта ошолор жардамы менен жардырып башташкан. Өткөн жылдан баштап ошо акыркы ушундай бир танкерди кече жардырышкан. Ошо негизи ушинтип нак түрдө Орусиянын киришесине катуу сокку кылынып атат да. Ошондуктан Орусия алгачкы жолу ушундай Трамп иш жасагандыктан жооп берген окшойт да, баллистикалык сокку менен. Эми эгерде эскалация болуп кетсе бүгүнкү күнү, эгерде ошол бүт 500 танкер тең кармалса дүйнө жүзү боюнча, Орусиянын акчасы нак түрдө түгөнө баштайт да. Ошондо гана накта ошо баягы кризис башталат Орусияда биринчиден, экинчиден Орусиянын аргасыз болот, ядердик куралды колдонгонго мындай мажбур болот да Орусия өз тарабынан, анткени доктринасы ошондой. Эгерде ядердик куралды колдонсо, албетте андан кийин үч бүтүнлүк согуш болот. Же эки тараптын кубалык кризистегидей ошо чоң күч колдоонун астында жолугуп, бир сыйра бири-бирин төпөштөп, кайра убактылуу тынчтыкка келет. Анан бир аздан кийин эмки биздин муундарыбыз эмки ушундай чоң күч колдонуу же болбосо ыдыроо же болбосо дагы бир кайсы сценарий менен ушундай бул суроону чечүү маалына дагы келип калат да. Ошондой туугандар өтө кооптуу. Үйдө аптечкада калия ядет жатса жакшы, паника кылбай эле, мен ойлойм баягы ядердик мындай нерселер болбой деле калышы ыктымал. Бир кездерде чоң державалар ядердик сыноолорду жасаганда 1000 боеголовкага чейин жардырган дейт полигондордо, бирок жерибиз эмкиче турат, онкология оорулары өсүп кетсе дагы дүйнө жүзүндө. Ойлойм, эгерде бир 1000ге чейин ушундай ядердик соккулар болсо, албетте ошол Хиросима Нагасакинин көлөмүндө же болбосо 20-30 ушундай ядердик соккулар болсо, жер негизи аман калат, элдер ооруйт, айла жок. Ядердик кыш болушу ыктымал, бирок жер аман калат, эл аман калат деп айтуу кыйын, бирок көбүнчөсү аман калат да. Бирок эгерде бүт арсеналдарды колдонушса, 1000ден ашык боеголовка колдонушса, бул гарантия да, жер жок болот, жашоо жок болот. Эртели кечпи ушул жашоо түгөнөт ушул жер жүзүндө, уланып кетет да баары. Бирок ошо адамзат ушунга келиптир, эми айла жок экен. Көрөлү эмне болорун. Мындай элдер жазып атат комментарийлерге, жүрөк түшүүлөр бар албетте, бул эмне өтө жакындап калдык окшойт деп. Эми жашай беребиз да, көрөбүз да, бешенеге жазылганды көрөбүз дегендей. Биз баягы эле ынтымактуу болушубуз керек, күчтүү болушубуз керек, оптимизм менен келечекке карашыбыз керек, жана күчүбүздү топтоп, экономикабызды көтөрүп, жеке байып, кедейлердин санын азайтып, ушинтип акырындап баягы жакшы жолго түшүп алып, коргонушубуз керек. Керек болсо ошо ядердик согушка чейин барып кетсе, көп күч керек болот, ошо бункерлерди жасаганга, анан баягы ядердик кыш бүткүчө бункерлердин жаңы адамзаттын ошо күн чыгышын күтүп алганга да. Эми андай болбойт го дейм, бирок албетте ушул сөзгө, ойлорго келесиң да баары бир. Силер эмне деп ойлойсуңар? Комментарийлерге жазгыла, эмки видеолордон көрүшкөнчө.